Караколдогу ынтымак аренасы бул күнү шаңга бөлөнүп 3500дөн ашык катышуучу келишти. Кыргызстан жаштар кыймылы коомдук бирикмеси, Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлигинин колдоосу менен уюштурулду. Иш-чара жаштардын социалдык жана экономикалык өнүгүүсүнө салым кошуу, демилгелерин колдоо жана өлкө келечегин биргелешип куруу максатында өттү. Максаты Ысык көл жаштарын бир аянтчага бириктирүү, ынтымагын күчөтүү жана ушул жаштардын өнүктүрө турган аянтча түзүү болуп эсептелет. Бул жерге андан сырткары ушул Кыргызстанда ийгилик жаратып жүргөн ар тармактагы инсандарыбыз келип өз тажрыйбаларын бөлүшүп, эң негизги максатыбыз бул Ысык көл жаштар ынтымагы. Форумдун коноктору өзүнүн тажрыйбалары менен бөлүшүп, жаштарга дем берип, жаңы мүмкүнчүлүктөргө жол ачкан идеяларын сунушташты. Жаштар проект жазганга кайсыл тармак болбосун сусап турганды билинди да. Биз ойлогон количестводон да көп жаштар келди. Жаштар дагы жөн эле келбестен өз оюн, пикирин бизден спикер болуп келген кайсыл тармактык болсо тазалык, экология, саясий жагынан, бюджет жагынан дагы кайсыл тармак болбосун бүт жактан өзлөрүнө ылайыктуу спикерлер менен баарлашып ушул аянтчадан пикир алышып атат да бири-бири менен. Ал эми бул музыкалык программа жана барабандардын шоусу көпчүлүктүн көңүлүн буруп, Айыма Айылчиева, Каныкей, Баястан сыяктуу белгилүү ырчылар жаштардын колдоосуна татыды. Сөзгө келсек болмок шашпастан. Кыялымда Кыргызстанды кандай кыялданам, бул жакта жаштарга өзүнүн фантазия кошконго бул жак аябай бизге дем берди, күч берди. Буюрса жаштар өнүгүп, өсүп келатат. Кыргызстанды өнүктүргөнгө жаштар аябай салымыбызды кошобуз. Буюрса жакшы ниеттер бар. Уюштуруучулардын айтымында форум Ысык көл облусунун жаштарын бириктирген ири аянтча болуп, аймактын жана өлкөнүн өнүгүүсүнө байланыштуу маанилүү маселелерди талкуулоого жол ачалды. 5 саатка созулган иш-чара жагымдуу маанай менен жыйынтыкталды. Ал эми республикалык жаштар форуму ноябрь айында Бишкек шаарында өтөөрү белгиленди. Айзат Анарбекова, Асылбек Касянов, Ысык көл жаңылыктары, Каракол шаары.